Ысык Көл областық Ички иштер башкармалыгынын туристтик экология взводунун инспекторлору тарабынан ушундай бир шемелик күнү ушундай иш-чараны уюштурдук. Ак Суу районунун менен бирдикте ушу Ак Суу айылынын тоосунда Тянь-Шань эли 5000 түп Тянь-Шань элин тигип жатабыз. Бул негизгиси Тянь-Шань карагай түбү чоң ба өзү жетилген маалында бир карагай түбү 1 тонна сууну өзүнө тартып баягы мөңгүлөрүбүздү сактаганга алып келет. Азыркы учурда мындай браконьерлик түрдө кыйылып жаткан карагайлар ошо ар бир түп кыйылса бул биз өзүбүздүн экологиябызга чоң коркунуч тап келет. Негизгиси бул экологияны сакташ, экологияны коргоо бул негизи ар бир жарандын милдети деп мен ойлойм. Экологияны сакташ керек, коргош керек. Токойчулуктун эң негизги максаты көчөттөрдү өстүрүү да. Көчөттөрдү өстүрүү, тоого отургузуу. Өзүңөрдүн начальниктер менен чогуу муну бирдиктүү бар чогултуп алып келип, жакшы бир мероприятие кылалы деп атасыз. Көчөт отургузуп берели деп атасыңар. Бул да чоң эме да, мындай айтканда. Биринчи өзүнүн парзы ар бир адамдын өзүнүн көчөт отургузуу мененчи. Ошо бул ынтымактын белгиси да. Ысык көл жердин көркү кырлар кашып адырлар көкүрөгү токой чачып